өй жана тескейи, биздин жаштар кандай тарбияланып жатат? Аларды тарбиялоодо биз кетирген кемчиликтер. Канткенде балдарды татыктуу тарбиялай алабыз? Мунун баары ар шейшемби тарбияда танапис жок программасында. Саламатсыздарбы, кадырман кыргыз эли жана Марал радиосунун каармандары, ошондой эле 24 телеканалынын көрүүчүлөрү, назарыңыздарда тарбияда танапис жок программасы Кыргыз билим берүү академиясы менен Марал радиосунун биргелешип ишке ашырып жаткан долбоорунун алкагында бүгүн биз балдарды музыканын негизинде тарбиялоо деген темада кеп кылмакчыбыз. Ал үчүн студиябызга конокторду чакырган болчубуз. Кыргыз билим берүү академиясынын улук илимий кызматкери, музыка таануучу, искусство тармагында эл аралык эксперти Дүйшеналиев Жаныбек агайыбыз бизде конокто. Ошондой эле Жумабек агайыбыз. Ишеналар Абаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин көркөм маданият жана билим берүү факультетинин деканы, педагогика илимдеринин кандидаты, доцент Жакыпов Кубатбек агайыбыз бизде конокто. Куш келипсиздер, саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Балдарды музыка менен тарбиялоо деген теманы тандап алдык. Бүгүн бирок эң эле кызык суроо жаралат. Эң алгач, музыка менен чындап эле баланы тарбияласа болобу? Мына ушул суроого жооп берип алалычы биринчи. Албетте, саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар, урматтуу телегөрүүчүлөр. Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Эң негизгиси азыркы учурда тарбия жөнүндө сөз кыла турган болсок, албетте музыканын жардамы менен баланы тарбияласа болобу деген проблема болуп жатат да. Музыка негизи искусствонун бир жанр катары да адамды тарбиялоодо өтө чоң ролу бар экенин биздин дүйнө жүзүндөгү экспертиза өткөндүн баардыгы такталып калган да. Эмне үчүн да? Музыка өзү бул эгерде мындай илим жагынан карап бараткан болсок, бул философиянын бир категориясы болуп сулуулукка, кооздукка тарбиялоодо музыкадагы кооздук, сулуулук ошол жөнүндө болот да. Негизинен мектептерде, мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде, бала бакчаларда музыкалык тарбия берүү, жалпы билим берүүчү мектептерде музыка предмети аркылуу музыкалык тарбия берүү, билим берүү процесси жүрөт. Азыркы учурда абалыбыз кандай? Маселе ошондо да. Канчалык деңгээлде балдар чыныгы таза музыканы угуп, жакшы музыканы угуп белчи, угуп, тарбияланып, ошонун негизинде таасирленип, өзүнүн турмушунда колдонуп, өзү мындай бир жашоосунда колдонуп кетип атат. Маселе ошондо да. Мына азыркы кезде жалпы билим берүүчү мектептерде дагы, мектепке чейинки бала бакчаларда дагы, билим берүү мекемелеринде дагы музыкалык тарбия берүү атайын мамлекет тарабынан бөлүнгөн сааттык жүктөмдөрдүн негизинде билим тарбия берип келет. Бул багытта жалпы билим берүүчү мектептерде атайын музыка предметинин стандарты бар. Музыка предметинин программасы бар. Окуу китептери бар. Азыркы учурда 7-класстын гана окуу китеби жок. 1-класстан 7-класска чейинки жалпы билим берүүчү мектептерде музыка предмети окутулуп келет да. Бирок канчалык деңгээлде сааттык жүктөм жетиштүү, анан жаштарга, келечектеги биздин жаштарыбызга канчалык окуучуларга канчалык деңгээлде тарбия берилип жатат, бул өтө мындай бир татаал процесс экен. Албетте, билим башка мамлекеттерге салыштырмалуу өтө төмөн. Сааттын жүктөмүнүн аздыгы дагы анан жалпы жаштарды музыкага тарбиялоодо, музыкалык эстетикалык тарбия берүүдө өтө мындай бир жетишсиз болуп атканы биздин тажрыйба, практика көрсөттү да. Башка мамлекеттерге салыштырмалуу аз деп айтып өтпөдүңүзбү? Эми алар макул көп окуп аткан экен, ошо музыканы көбүрөөк үйрөнүп атышыптыр. Ошонун негизинде тарбиялуу болду, биздикинен өйдөрөөк десек жарашабы же жарашпайбы бул сөз? Негизинен албетте бул музыка менен тарбиялоодо тарбия бул айтып атпайбы, мектепке чейинки анан жалпы билим берүүчү мектептерде болот. Албетте аз. Сааттын жүктөмү аз, анын ичиндеги билим берүү, тарбия берүүдөгү музыкага тарбия берүүнүн мазмуну дагы жетишсиз да. Жетишсиз ошол жагынан. Эми мен бир нерсени мисал кылып кетейин да. Аз эле саат, аз ошончолук деңгээлде, ошон үчүн жакшы музыкалык тарбия бере албай атабыз дегенибизге бир мисал келтирейин да. Эл аралык балдардын билим деңгээлин
текшерүүчү PISA деген уюм бар. Кыргыз мамлекети 2 жолу катышты. 93-жыл бекен, 96-жылдарда. Бул эң акыркы месттен алды. Мына ушул PISA боюнча 15 жаштагы окуучулардын билим деңгээлин текшерген эң алдыңкы 10 мамлекетти изилдеп көрдүк, анализдеп көрдүк да. Ушул багытта бүтүндөй мына 19-жылы Европадагы биринчи месттен алган мамлекет бул Эстония билим берүү боюнча. Дүйнө жүзү боюнча Сингапур мамлекети алды. Америка эмес, Россия эмес да. Ушул мамлекеттерде эстетикалык багыттагы музыка, көркөм өнөр предметтерине, скульптура предметтерине басым жасашып, жумасында 4 сааттан окутушат. Эстонияда мен өзүм да болуп келгем. Эстонияда 87-жылы бир, анан 93-жылы бир да. Музыкалык эстетикалык тарбия берүү, көркөм эстетикалык тарбия берүү, адаби эстетикалык тарбия берүү буларда эң биринчи алдыга коюлган. Аларда эми ошентсек, тагылимдер боюнча Эстонияда мисалы үчүн математика жана башка тагылимдери артта калган жок да. Акыркы 10 жылдын ичинде Эстониядан 2 Нобель сыйлыгынын лауреаты чыкты физика боюнча. Караңызчы. Биринчи кезекте адисти эмес, адамды тарбиялоо биринчи орунга коюлат. Адамды тарбиялоодо бул искусствонун бүтүндөй жанрлары. Музыка предмети мектептерде, мектепке чейинки уюмдарда, көркөм өнөр предметтери, мектепке чейинки мектептеги уюм, билим берүү жалпы биринчи мектептерде эң негизги, анан адабият предмети эң негизги ролду ойнойт экенин дүйнө жүзү көрсөттү. Аны теги эксперимент жүргүзүүнүн дарылдыгы жок экени билинди да. Көрүп чыкты. Мына адамды тарбиялоо эң негизги орунда турат экен. Адамдын ички дүйнөсүн тарбиялоо. Музыканын жардамы менен адамды боорукердикке, андан кийин мындай бир кечиримдүүлүккө тарбиялоо, түздөн түз таасирин тийе турган музыканын жанрлары бар экени аныкталды да. Биздеги кыргыз элиндеги комуз күйлөрүнүн жардамы менен анын мазмунун окуучуларга түшүндүрүп, аны айтып бергизип, мына бири-бири менен окуучулар диалог курдуруп, анан ушул искусство предметтеринин жардамы менен калган предметтердин бир канча мыкты окуган окуучулар бар экени дүйнө жүзүндө аныкталды. Bunun için атайын программа түзүлүп, ошол багытта иш алып барабыз. Азыркы учурда келип жетти десек болот. Ошол себептен дагы ошол себептен биздин президентибиз биринчи жарлыгында көрсөтпөдү. Биринчи жарлыгында. Жогорку жана орто окуу жайларында этика, адамдын жан дүйнөсүн тарбиялоо, музыкалык, эстетикалык тарбия берүү предметтеринин стандарттарын кайра карап чыгуу деди. Караңызчы. Анан физкультура сабагы. Эң негизги адамдын сырткы сулуулугу болсо, бул физкультура сабагы тарбияласа, адамдын ички дүйнөсүндөгү сулуулукту бул искусство предметтери тарбиялап билим берип адамды даярдайт экен да. Бала төрөлгөндө эле анын мүнөзү калыптанат эмеспи? Бара-бара албетте. Анан музыкага окуп баштаган учурдан балким 3 жаштагы баланы деле чоң кишилердей деңгээлде Ямаха черткендерине күбө болобуз бүгүнкү күндө. Алардын бир акыл эсине же болбосо дүйнө таанымына музыка кандайдыр бир таасир бериши мүмкүнбү? Аны кантип айырмалап айтып бере алабыз? Эми мен айткым келет жана баштан суроо болбоду, ошо музыка менен да адамды тарбияласа болобу дейм. Бул жогору айтмакчы, бул дүйнөлүк белгилүү окумуштуулардын, педагогдордун илимий айткандай тыянактары менен далилденип бүткөн. Бул музыка, эстетикалык багыттагы сабактар менен адамдын жан дүйнөсүн тарбияласа болот. Эгерде адам тарбиялоо турса, адам тарбиялоонун ичинде ошо эстетикалык тарбия берүү бул ошол негизги таянычтардын бири да. Эстетикалык тарбия бериш үчүн жанагы эстетикалык багыттагы музыка, көркөм сүрөт, технология деген, кол эмгек деген сабактар менен тарбиялашыбыз керек да. Анан мунун далили катары азырда айтылып кетти, ушул негизги өнүккөн мамлекеттерде ушул адамдардын маданияты жогору болгондугунун себеби алар ушу кичинекей кезинен, бала кезинен ушу музыкага, сүрөткө балдар тарбиялайт. Мисалы үчүн Японияда бир аспап ойнобосоң мамлекеттик жумушка албайт адамды, кызматка. Ошо кичинекей кезинен, бала кезинен ушу музыкага тарбиялап, мектепте алардын симфонический оркестрлери бар да керек болсо. Ошо Япониядан келген волонтерлор бизге келгенде комузду оңой эле үйрөнүп кетип атышпайбы? Анткени алар мектептен кадимкидей биз окуу жайынан окуп аткандай нотаны таанып алышат экен да. Келгенде алар музыкалык билими бар адам катары,
комузду колуна карматып эле анча мынча кандай кармаш керек, канча чечиш керек үйрөтүп койсоң алар нота менен үйрөнүп кетип атпайбы. Анткени көрдүңүзбү, Япония кандай үлкөн мамлекет. Алар адамдарын, балдарын, өз инсандарын тарбиялап коюшкан музыкагачы. Алар ушу музыка менен музыканы сүйгөн адам, музыка менен жашаган адам адамга жамандык кылбайт. Ал ар бир нерсени кооз жасайт. Арык касса дагы алар мелдерете түз касат да, ийри муйру касып салбайт. Кандай иш кылса да алар кооз жасайт, сулуу жасайт. Бул анткени ошол эстетикалык тарбия көргөн адам жаман нерсе жасай албайт. Ал чабан болсо да коюн жакшынакай жаят да. Бул илимде далилденген нерсе. Жыйынтыктар. Жакшы, бирок жогоруда жакшы музыка укса албетте деген дагы бир сөз. Эми мындай да, эми музыканын да түрү бар да. Музыка менен адамды талкалап салса да болот да. Эми ошол азыркы биздин убакта батыштан келаткан жана каптап келаткан массалык маданият деген бар да, массалык музыка жанагы эч кандай маани мазмуну жок эле даңкылдак менен дүңкүлдөп каптап келатпайбы? Ошого каршы туруш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Балдарды бала күнүнөн жанагы элдик музыка, салттуу музыка, классикалык музыка, жана адамды адам кыла турган музыкага тарбиялашыбыз керек. Ал эми жөн эле коюп койсок, анда айткандай балдар батыштан каптап келаткан селдин агына кирип кетет да. Кубат мырзанын сөзүн улап бир жерин айтып коеюн деп атам да. Мисалы үчүн ошол музыканын жакшысы, жаманы бар да. Мына Улуу Ата Мезгилдеги согушта Гитлер, фашисттер даярдаганда бүтүндөй Моцарттын мыкты чыгармаларын да, Бетховендин мыкты чыгармаларын жок кылышкандагын бир гана начар чыгарма менен чыныгы фашист даярдап чыкканда. 13 жашардагы баланы мыкты кийинтип бүтүндөй Европадагы бир эле барабандын үнү менен гана даярдаган. Чыныгы фашист даярдашкан да, көрдүңүзбү? Алар эмне үчүн жок кылып салды мыкты музыкаларды? Бүтүндөй уктурган эмес, мыкты адабияттын бардыгын өрттөгөн, да, мыкты музыканын бардыгын өчүрүп жок кылган. Алар бир гана ошол жагымсыз добуш менен тарбиялаган, да, мыкаачы адамды. Биз ошол азыр Кубат мырза айткандай да, ошол мыкаачылык музыканын ыргагы, ритми деп коелучу. Мына ошодон алыстатып, жакшы музыкага, угумдуу музыкага, кооз музыкага тарбиялоо түздөн түз азыркы биздин теги учур талап кылып атат да. Муну жана окуучулар сууга далилдеп көрбөдүбү? Кайсы музыканы уктуруп турган тоңдурса, классикалык музыканы уккан суунун, муздун баягы түзүлүшү симметриялуу, сонун болуп тоңот да. А жана рок, рэптерди угуп тоңдурсаң, чакчылекей болуп тоңот экен да. Суу да сезет, анткени сууга маалыматты кабыл алуучу зат да. Ошондуктан ошол суудагы музыканы сезет да. Жаман керек болсо гүлдөрдү кууратып койсо болот. Жаман гүлдөр боюнча Индиянын окумуштуулары эки бөлмөгө бирдей гүлдүн сортун алып келип отургузушуп. Бир бөлмөдө атайын классикалык музыканы, элдик музыканы, окумуштуу мындай бир жагымдуу музыканы коюп, бир убакта суу куюп, бир убакта карашып өстүргөн. Мына жанагы музыка уктуруп өстүргөн бөлмөдөгү гүлдөр бир канча кооз, бир канча чоң, бир канча өзүнүн учурунан мезгилинен эрте гүлдөп, кооз болуп гүлдөп берген да. Бул практикада көрсөтүлөт. Кайсы мамлекетте саан уйларга да сон музыка, классикалык музыканы кылса, сүттү дагы сон айтканда нормасын ашып берип атпайбы? Мен бир мисал келтирип берейин, да. Сиз деле, биз деле кечки тамакка отурганда жакшынакай музыканы коюп үйдө. Бүткөндөн кийин балаңыздан же өзүңүздүн атаңыздан сурап коюңузчу. Кандай музыка экен? Музыка жакты дейт, же жакты дейт. Жакса кайсыл жери жакты? Аябай кооз. Караңыз, ушул диалогдун жоктугу ата эне менен окуучунун ортосундагы үйүндө болуп аткан диалогдун жоктугу. Мына акыркы пандемия учурунда мектептердеги онлайн сабак берип атканда кандай трагедия болду. Биз ушундай болуп калыппыз. Ата-энелер, да? Ата-энелер капа болушпасын. Баласынын канчанчы класста канча китеп бар экенин билбеген ата-энелер чыгып калды. Себеби ата-эне окутуп калды, балдарына жардам берип, да? Көрдүңүзбү? Мына ушундай учурда, татаал учурда ата-эне менен бала менен коомдогу байланышы искусствонун жардамы аябай чоң экени далилденди да. Биз Талас областындагы Талас шаары менен Талас районунун музыка мугалимдери менен ушул онлайн сабагында аябай чоң тажрыйба топтодук да. Алар деле угуп атса керек да. Аябай чоң тажрыйба. Ушул Азамат деп койдум ушул мугалимдерди. Мени менен түздөн түз байланыштырышты. Кандай методдор менен өтөбүз, кандай кылып уктурабыз деп да. Булар эң алдыга чыгышты деп дайым белгилеп келем да. Кайсыл жагынан? Биринчиден онлайн сабагында
ата энелерге болгон мамиле, ата эненин балдарга болгон мамилеси, музыка предметинин калган предметтерге тийгизген таасири, музыканын тийгизген таасири, мына тарбия. Мына баланын башка предметтерге болгон мамилеси. Караңызчы. Эми айткым келет, эми ошол музыка ушундай адамга ушундай тарбия берет экен. А биздин мамлекетте ошого музыкага кандай мамиле болот деген маселе болот да. Ошо музыка сабагын окутуу мектептерде кандай абалда? Айткандай сүрөт сабагы, көркөм сүрөт, көркөм өнөр сабагын окутуу, технологияны окутуу кандай абалда болуп калды эле буга чейинчи. Кудайга шүгүр, азыр эми акыркы жылдары мына бир кайра өзгөрүүгө баратабыз да, жакшы жагыначы. Анткени биз ошо эгемендүүлүк алгандан кийин негизги эле максатыбыз байыш керек болуп калды. Эң биринчи экономиканы бутка тургузуп алалы, андан кийин калган руханий маданиятты андан кийин көтөрүп алабыз деген көз карашта болуп калды негизги жетекчилерибиз. Экономиканы канчалык көтөрсөң деле байыбайбыз, анткени жан дүйнө жакыры болсочу, ал адам тойбойт. Азыркы жанагы коррупционер дегендин көпчүлүгү эмне? Жан дүйнөсү жакырлыгынан. Аларга ааламды колуна карматып койсоңдар алар тойбойт, анткени алардын жан дүйнөсү ачка. Ошондуктан аларга топук жок, тойбойт. Алар ошол жана сабактарды окубай калган, ошондон ачка калган жандар, ошонун баарысы азыркы жанагы биринин артынан бири камалып аткандар. Ошондуктан азыркы бир поколениени жоготтук да. Дагы да кеч эмес да. Кайрадан ошо мектептерге ошо сабактарды ордуна коюп, жакшынакай окутуп, мисалы үчүн биз өзүбүз деле окуучу болгонбуз да. Мектепте бүгүн расписанияда музыка болот деген күнү, сүрөт сабагы болот деген, класстан тышкаркы окуу болот деген күнү, кол эмгек болот деген кандай кубанып кетчү элек. Ошонун баарысын азыр почти жок кылып койду да. Жок кылып койду. Анткени начальник класс, башталгыч класстарды өзүнүн мугалимине берип койду. Ал музыка менен иши барбы, иши жокпу, сүрөт менен иши барбы, иши жокпу, ал баардыгын ошол мугалимге жүктөп койду. Ал ан үчүн жөндөм керек да. Музыкалык жөндөм керек, сүрөт тарткан жөндөм керек. Анан эле начальник класстын мугалими болсо эле баарын ошону жүктөп койгондо болбойт да. Эң чоң трагедия азыркы учурда. Жалпы билим берүүчү мектептерде башталгыч класстын мугалимдерине сааты аз деп көркөм өнөрдү дагы көпчүлүк мектептерде, бардыгында дебейинчи, көпчүлүк 90% мектепте башталгыч класстын мугалимдери музыка предметинде берет, скульптурасында берет да. Анан кол эмгекти, эмгек сабагында берет, технологияны, анан көркөм сүрөтү предметинде берет да. Караңызчы. Баланы ойлобой, өзүн ойлойт да, директори дагы өзүн ойлойт. Ушул мугалимге саатты көп берсем жакшы болот. Баланы бала каалайбы, каалабайбы, тиги мугалим даярбы, даяр эмеспи? Таптакыр иши жок. Бул жагы биздин мамлекеттин контролунан чыгып кетти. Бул факт. Экинчиден, мектептерде мектептик компонент деген саат бар. Бул предмет. Ал дагы каалаган мугалимине берет, директор. Мектептик компонент директор чечет. Деген эмелер чечет да. Ушул контролда чыгып кетти. Биздин билим берүү министрлигинин контролунан чыгып кетти. Бул трагедия дейт бунучу. Значит, баланы ойлогон бир директор эгер ойлосо, адиске берсе, адис ошону жеткиликтүү өтөт эле. Бизде шүгүрчүлүк азыр. Бизде Арабаев атындагы университеттин музыка мугалимдери дайт. Ош мамлекеттик университетинде искусство факультетинде даярдайт. Да? Ошол көркөм өнөр жана музыка мугалимдерин даярдоодо да. Караңызчы, бул чоң трагедияны эми сезип келип, мына биздин тиги президентибиз Садыр Жапаров өтө убагында чыгарды да, жарлыкты. Өтө убагында. Азыр жапырт кийлигишип, билим берүүнүн жалпы тиги базалык окуу планын өзгөртүү маселесин койду да. Кыргыз билим берүү академиясында мындай ноябрдан баштап иштеп аттык эле, жаңы кантебиз деп. Мына Кыргыз билим берүү академиясынын мамлекеттик стандарттын жаңы долбоору бир канча талкуудан өттү да. Караңызчы. Бул деген эмне? Келечекте бир гана баланы адамды тарбиялоо, адам аркылуу адистикке тарбиялоо, окутуу, билим берүү проблемасы турат. Теле көрүүчүбүздөн бир суроо келген экен. Ошондо сиздер жогорку окуу жайларга дагы музыка сабагын киргизүүнү каалайсыздарбы? Башка тармакта окуп жаткан болсо дагы деген. Туура, өткөндөгү жарлыктар ушундай деп айтылды да. Бардык билим берүү стандарттарына этикалык, эстетикалык багыттагы сабактар киргизүү депчи. Анын адистиги балким электрикпи, балким ал химикпи, физикпи, ким болсо дагы ушул эстетикалык багыттагы тарбия берүүчү сааттарды киргизиш керек да, дисциплиналар киргизиш керек. Дисциплина киргизиш керек да.
ошондо ал кандай адис болсо дагы жан дүйнөсүнө кичине бир азык алсын деп атат да. Мына жогорку окуу жайларында мисалы үчүн да эстетикалык багыттагы, этикалык багыттагы предметтер деп атат президент жарлыгында да. Ар кайсылар да. Азыр Кубат мырза айткандар, ал кайсы адистик болбосун, инженер болобу, же техник болобу, жана башка да. Алар кыргыз маданиятын, дүйнөлүк маданияттын да, бул философиянын бир багыты катары карап да, эстетикалык багыттагы билим, тарбия алсын деп атат. Жөн эле жанагы философия деген бир предметти башынан аяга чейин 5-6 жол болсо 10га жакын кредит алып окуп туруп анан кийин бүтүрүп. Маселе андай эмес. Түздөн түз жогорку окуу жайындагы эстетикалык багыттагы предметтердин мазмунун түздөн түз адамга буруу. Азыркы шартта кандай? Дүйнөдөгү маданий эстетикалык багыттагы маалыматтарды туура пайдалануу. Биздин манасыбызда кандай окуп атат? Да? Манастын ичиндеги мазмундук багыттар кандай кетип атат окутуудагы, билим берүүдө, жогорку орто окуу жайында. Андан кийин албетте мектепке чейинки мектептик билим берүү проблемасы турат. Көрдүңүзбү? Аябай чоң. Анан бир саат, жумасына бир саат окутат. 1-класстан 7-класска чейин музыка предмети да. Биздин министрибиз дагы да Алмаз Бишеналиевич дагы аябай колдоп атат да, бул багытта кандай кылабыз, сунушуңузду бергиле дегенде. Караңызчы. Дүйнө эли уже эчага эле өтүп калган да. Эстетикалык багыттагы, музыкалык эстетикалык, дагы айтылайынчы, көркөм эстетикалык багыт, адабият, адабий эстетикалык багыттагы тарбия билим берет. Билим бериш керек да. Мына 3 предмет да, билеген. Анан физкультура. Бул баланын сырткы сулуулугун жөнүндө билим да. Караңызчы. Ушуга олуттуу маселе кылып туруп, ошол жалпы берүүчү мектептерде адистерге басым жасап, адистер сабак берсе, түздөн түз сөзсүз түрдө жылыш болот. Мына караңыз, биз 2025-жылы 2025-жылы дүйнөлүк эл аралык PISA баалоо программасына катышабыз да. Ага даярдык деген бар. Азыркы 4-класстар 15 жаш болот. Теги немеде 5-класстар 25-жылы да. Караңызчы. Буга кантип барабыз? PISAнын программасы кандай? Окуп түшүнүү деген маселе турат да. Бүтүндөй искусствонун гана жардамы менен балдар туура так илимдерден дагы башка жалпы теги химия, биология илимдеринен дагы мыкты билим алгандар жагат. Бул искусствонун жардамы менен. Коомдо мындай да сөздөр бар да. Музыканын жакшы жаманы болбойт, баардыгы адамдын жүрөгүн карайтып коет деген сөздөр да айтылбай койбойт. Буга кандай дейт? Эми андай айтыла сөз бар, музыка жүрөктү карайтат. Жанагындай эле музыканы айтып атпайлы, жакшы музыка да бар, жаман да музыка бар да. Анда тандаганды билиш керек да. Бардык нерсени кесе чаппаш керек. Бардык нерсенин оң жагы, терс жагы бар да. Ошол оң жагы кайсы экени, терс жагы кайсы экени билбей, ориентирди, багытты жоготуп атпайлы бизчи. Музыка болсо эле угуп калдык да азырчы. А музыкага ушул тандап угуш, табитин тарбиялаш үчүн мектептен жанагындай жакшынакай бир багыт берип, балага бир музыка жөнүндө түшүнүктөрдү берсек, анда бала мындай ылгап, иргеп укканга, бир системалуу түрдө укканга көнүгөт эле да. Биз ошол ориентир бербей, таптакыр багыт бербей атабыз да. Жашы өтүп калган вокалдан сабак берген ага эжекелерибизден интервью алып калган учурда мен жана мага окшогондор көп, себеби алар кардиологияда очередте турушат деп айтып калышат. Ага эмне себеп болот? Музыкабы же көп иштегендиктенби, бул эмнеден? Мына көп учурда музыканы эс алуу катары мындай эс алабыз, музыканы эс алабыз. Бир канча мен чарчоодон арылдым деп калышат да. Музыка адамдын психикасын эс алдырат. Бул факт, бул илимде тастыкталган да. Анан ал кантип жөн эле эс алдырып, мен эс алдым дебейт да. Ал ошол музыканы түшүнүп, ошол жөнүндө ой жүгүртүп, мына классикалык музыканы алалы. Кайра эле кыргыз элинин комузуна келеличи, Токтогулдун 9 кайрыгына да. Андан жеңиш күүсүнө тумандын да. Ушул сыяктуу чоң күүлөр бүтүндөй адамдын жөн эле жан дүйнөсүн эмес, бүтүндөй психика аркылуу адам ооруйт да. Мына ошону дарылайт да. Аныкталган. Ошо дүйнө жүзүндө кечирип койсоң, арт терапия деген бар. Музыкалык искусство терапиясы. Вокалотерапия деген. Азыр дүйнө жүзүндө 30-40 жылдан бери Америкада, да? Азыр 10 жыл болуп калды, Россияда өтө чоң проблемалуу болуп атат да бул, да? Музыка терапиясы. Атайын сабак кылып киргизишкенге аракет кылышат, эксперимент жүргүзүп атат. А бизге даяр эксперимент болуп атат.
Көрдүңүзбү? Ошол музыканы уктуруу аркылуу, ошол музыка жөнүндө балдардын өз оюн диалог аркылуу жүргүзүү да. Бул чоң балага бир мен тарбия берет да. көп жерде айтып жүрөм да, дагы кайталап койгум келет да, биздин раматылык Нурак Абдырахманов агабыз. Ал киши айтчу эле. Атам күйүүлөрдү угатканда көзүнөн жаш токтобой эле куюлуп турат эле дейт да. Анан жарыктуу киши деп койчу. Бул эмне ыйлай берет депчи. Күйүк сура ыйлай берет депчи. Ошол атамдын деңгээлине мен эмараң жетип келатам дечү да. Ошол Нурак Абдырахманов Залкар комузубуз биздин. Ошол күйүүлөрдү укканда мен да көзүмө жаш куюлуп кетчү болду депчи. Көрсө ошол күйүүнү түшүнүп, ошо күйүүдөн таасир алгандай деңгээлге жетиш үчүн анчын аны угуш керек экен, аны түшүнүш керек экен да. Жөн эле бир эле күйүүнү угузуп койсоң аны эч ким түшүнбөй калат. Ошо бала күнүнөн баштап ошого сиңирип жүрүп отурса анан бала ошол күйүүнү уккандан кийин көзүнөн жаш токтобогудай болгон абалга келет экен да. Ал киши да айтчу, Европага барып бирден Нурак абанын күйүүлөрүн жаздырып алайын деп бир звукорежиссер силерде болгон жигит жазып атып жыгылып калыптыр. Талып. Мен мындай музыканы уккан эмесмин депчи. Комуз күйүүсүнө талып жазып аткан жигит звукач жыгылып калыптыр. Мен мындай музыканы уккан эмесмин депчи. Көрдүңөрбү биз ошол кандай колубузда бир керемет бир байлыкты кармап жүрөбүз да, комуз күйүүсү дегенчи. Биз ошого баа бербейбиз, аны укпайбыз. Азыркы жаштар шакал өчүрөт радионучу, же телевизордо өчүрөт. Комуз чертип аткан кишини укпайт, анткени ал бала күнүнөн ал жөнүндө түшүнүп алган жок да. Мен керек болсо өзүм жанагы көркөм маданият жана билим берүү факультетинде иштеп атып, адистер даярдап атабыз да. Ошол биздин студенттерде комуз күүлөр жөнүндө түшүнүк жок, анткени ал мектепте иштеп кылган жок. Ошол жыгылып калган бала жөнүндө айтып атпайсызбы? Мен ошол бала кардиологко барыш керек эмеспи деген суроону бергим келип атат да сиздерге. Ал баланын жүрөгү оорукчан болуп калат деп атасың. Балким музыканы жүрөгү менен кабыл алып, жүрөгү аттаса деген суроо. Туура. Ал мындай да. Мисалы үчүн мен башка жагынан алайынчы. Сиздин сурооңузга жооп да. Мектепте, жалпы билим берүүчү мектептерде музыка предмети ырчыларды даярдап турган предмет эмес да. Бул бир. Көркөм өнөр предмети сүрөтчүлөр даярдап турган предмет эмес. Музыка предмети музыканын добуштары аркылуу музыкалык түшүнүктөрүн, музыканы түшүнүп айтып берүүгө, анын кооздугун сезүүгө тарбиялай турган, билим бере турган предмет. Ал эми көркөм өнөр предмети боекторду ажырата билип, жете эле боек деп беребиз да биз. Японияда 40тан ашык боекту 2-класстын окуучусу ажырата берет да. Караңызчы, бул түстөрдү да. Мына ал эми адабий эстетикалык дейбиз. Адабият бул акындарды же жазуучуларды даярдап турган предмет эмес. Адабий эстетикалык билим тарбия бере турган предмет да. Ушул өңүттөн караганда, эгер ошол музыканы түшүнсө, ошол музыка угуп аткан кардиологко барбайт. Түшүнүктүү. Анан көбүнчө дин карманган бир туугандарыбыз менен тилгешпестиктер көп болот, Анан музыканын тарыхын жакшы эле билесиздер да. Кайсы бир диндин музыканы жактырган тарыхы болгонбу? Же бул жөнүндө маалымат жокпу? Диндин музыканы жактырганбы? Диндеги Курандагы өзү, Курандын өзү окуусунун өзү бул интонациялык жактан музыка. Курандын кырааты менен деп коелучу, мыкты окуп, бир канча конкурстар өткүзүп атпайбы да? Биздин теги Ислам университети да. Караңызчы. Анан ошол уккулуктуу жагынан да, уккулуктуу өтө кооз, сүйкүмдүү жагынан ошол жагына барышат. Көрдүңүзбү? Орой, бир копол, адамга таасир этүү күчтүү болот ошондо. Мына көрдүңүзбү? Сулуулукту, добуштун сулуулугу, добуштун ал интонация менен да, музыкада деле ошондой эле. Ал жок. Бул музыка, бул Куранда айткан бул музыка эмес. Ал интонациянын сулуулугу аркылуу, жагымдуулугу аркылуу, коозугу аркылуу ошол угуучуга жетип атат. Курандагы бүтүндөй насааттар. Жана айтып кетпедимби тиги музыканын дагы оң жана терс жактары бар деп. Жанагы рок, реп музыкалардын түптөрү жана черный магия деп коет, кара магиядан алынган ритмдер бар да. Ошолор аркылуу адамдын психологиясы бузулат. Ошол менен алектенген музыканттарды көрсөңүздөр түү келип жакшылык алып келбейт да. Ошол көпчүлүгүн трагедия болот алардачы. Анткени алардан ошол жанагындай бир динде бар да, жин, шайтан дегендерчи.
ошолорго жакындашып кетет дагы көпчүлүгүнүн этеги баягы өзүнө өзүнө кол салуу, трагедия кылып туруп бүтүшөт. Ошондуктан колдон келсе балдарды элдик музыкага, классикалык музыкага тарбиялап, ошол жакта эмес арачалап карашыбыз керек. Жана музыка сабагын окутуу деген бул эмне? Ошондой жаман жолго, терс жолго түшүп кетүүдөн арачалап балдарды бир оң жолго салууга аракет кылыш керек. А музыканы таптакыр талып койгонго болбойт. Музыка деген бул адамдын жашоосу. Ошондуктан балдарды туура багыт берип өстүрүшүбүз керек. Ошондо музыкалык аспаптардын кандайдыр бир белгилүү аспаптар болушу мүмкүнбү? Могул аспаптардан качкыла, муну көбүрөөк колдонгула деген. Жок, музыкалык аспаптын мындай бир музыкалык аспапта ойнолуп аткан музыка жөнүндө гана болушу мүмкүн. Ал ошол эле аспапта жакшы музыкада ойносо болот, жаман музыкада ойносо болот да. Ошону колдон келсе. Мен жанагы Гитлер жөнүндө айтып бербедим, мисалы да. Барабан менен бир эле добуш менен эле тарбиялаганда чыныгы тиги фашисти. Жүрөк жок. Ошол эле барабан менен бир канча ритмдер менен, ыргактар менен бир канча ыргакты сезүүчү, бийлей турган ыргактар бар да. Ритмдер бар да. Ошо менен тарбиялайт балдар. Ал жагымсыз, жанагы сиз айткандай Кот мырза да, жагымсыз музыка, жаман музыка бар. Биз жанагы ошол мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде да жакшы музыканы уктуруу, мыкты музыканы уктуруу, анын ичинде элдик музыканы, манастагы интонацияны уктуруу, тарбиялоо негизги милдет болуп турат. Жок азыр бизде союздун убагында окутту да, бизде маданият, мен искусство институтунда окудум да. Бизде жана массалык маданиятка каршы иштегиле деп, дискотекаларга каршы иштегиле деп үйрөткөн биздичи. Анткени алар адамды жана ойлонуудан азгырып коет. Аларда мындай ойлонуу сезим жок да, ошол музыканын эмне деген жөнүндө болуп атат, бул музыканын сөзүндө эмне деген маани маңыз жатат деген ойлонбойсуң да, баягы шалкылдап эле бийлейсиң да, туурабы? Болгону стресс чыгарууга гана жардам берет да. Ал эми классикалык музыканы уксаң, классикалык жанагындай өзүбүздүн элдик салттуу музыканы уксаң, салттуу менен жанагындай ырларды уксаң, анда адамды ойлонууга мажбур кылат да, туурабы? Эмне жөнүндө айтылып атат, эмне жөнүндө болуп атат депчи. Ошондуктан бизди негизги маданият кызматкерлерин ошол батыштын жанагындай массалык маданиятынан элди калкалагыла, элди бир оң жолго салгыла деп үйрөтчүбүз. Демек, жаштарды дискотекага барбоону сунуштайсыз? Сунуштайм. Жакшы музыканы укса, дискотекада жакшы музыка болушу, жакшы музыка болушу күмөн да. Мен мындай дейт элем да, жанагы азыр Кот мырза айткандай, мен студент кезимде 3-чү курста Инга Федоровна Ковшар деген Москвада окуп калдык. Музыка талдоо деген сабак бар, анализ. Анан сен элдик музыкалык бир чыгарма алып келчи дедти. Анан мен Токтогулдун 9 кайрагынын нотасын алып бардым. Мен ошо мектепте окутпаптыр аны магачы. Мен орто окуу жайын окудум училищеде. Анда окутпаптыр. Ошол жерге барганда Инга Федоровна Ковшай деген Еврей болтундагы эжекен профессор, илимдин доктору да 9 кайрык бар экен. Токтогулдун 9 кайрыгын бүтүндөй фортепианода ойноп, комуз күйүсүнө жазылган нотасын ойноп, түшүндүрүп берди. Эми мен кара жүгөйдө ойнойт элем, комузда. Эми ойноп берчи кара жүгөй. Токтогулдун 9 кайрыгын ойной алган жокмун. Эми ушунун нотасын алып кел деди. Токтогулдун 9 кайрыгындагы 9 кайрык, 9 обон бүтүндөй Токтогулдун өмүрүн, ал окуган эмес өмүрү чыгармачылыгынчы. Инга Федоровна Ковшар эжекен бүтүндөй сүрөттөп айтып берди. Кийин алы окузам таптагы обонду музыканы угуп айтып берди, ойноп атып эле. Караңызчы, ушундай бир чоң маселени биз кетирип бергенбиз да. Караңызчы, эгерде комуздун күйүүсүн угуп, классикалык биздин эле элдик музыканы угуп, классикалык аспаптарда, симфониялык оркестрдин аспаптарындагы же элдик музыкалык тиги оркестрде Карамолдонун аткаруусундагы да ибараттыгындай формасы. Тиги симфониялык оркестрде кандай ойнойт да? Ошонун интонациясын угуп, ушул жөнүндө баарлаштырып, сүйлөштүрүп, ошону талдабастагын бир диалог кура алган окуучу эч убакта, жана сөзүбүздүн башында айтпадыкпы да, жамандыкка барбайт. Жамандыкта кыла албайт. Мен да ошого тарбияланат экен. Өзүмдүн бир оюмду айтып кетейинчи, жанагы жарлык боюнчачы, жанагы бардык билим берүү тармактарында стандарттарга жанагы этикалык, эстетикалык тармактар предметтер киргизилет да. Эми ошол предметтер киргизип коюу менен эле баягы эле биздин союздун убагында же болбосо баягы эле Европанын маданиятын эмес, ошолордун мазмунун да өзгөртүшүбүз керек азырчы. Ошол мазмунунда Кыргыздын улуттук баягы дөөлөттөр жатыш керек да, түбүндөчү.
жана сиз айтмакчы ошол жерде 9 кайрыкты окутушубуз керек. Мен өткөндө айттым эле, манас таануу деген китеп предметти дисциплинаны киргизип атабыз, Манас Кыргыздын оң канаты болсо, Комуз деген сол канаты да, 2 канаты болуш керек. Комуз жөнүндө такыр маалымат бербей атабыз биздин кыргыз жаштаргачы. Мен бир жана илим жактап жүргөндө эксперимент кылып көрдүм. Комуз таануу деген бир курс программасын окуп көрдүм өзүм деле студенттериме. Ошол курсту мен окуйм деген күнү студенттер сабакка чуркап келип калдыр. Анткени мен өзүм ойноп берем, күнү угузам, видеодон баягы калып калган анча запистерди көргөзөм. Анан күү жөнүндө айтып берем. Суусап турат экен, биздин баягы канында кыргыздын каны ойноп аткан студентке ал Комуз жөнүндө айтып берсең тибил ал чуркап келет экен сабаккачы. Качмак турбай чуркап келет экен. Ал жетпейт да ошол нерсечи. Бул жанагы курсту кайсыл адистик болсо дагы үйрөтсөк, анда Комузга деген кызыгуу, Кыргыздын музыкалык маданияты деген кызыгуу алда канча артып калат эле да, артар эле да дагычы. Ушул нерсени дагы жолго койсок деп ойлоп коем да. Менчи кандай адистик болсо дагы бир курс катары, факультатив катары бир ошол нерсени киргизип койсок, бул ошол курсту берген адам комузчу болуш керек. Комузду ойноп да бериш керек, айтып да бериш керек и жанагындай запистерин барсын көргөзүп уктуруп бериш керек. Эгер баамдасаңыздар, акыркы айларда опера балет театрына жаштар көбүрөөк барып калды. Азыр чопон балет болот экен, 20-сында да билет дагы азайып калыптыр. Почти жок да, караңызчы. Классикалык музыканын баалуулугу, классиканын музыканын бардыгы элдик музыканын негизинде жаралган. Мына ушуну окутуп, ошол музыкалардын сулуулугуна тарбиялоо, кооздугуна тарбиялоо бул мектепке чейинки мекемелерден башталат. Ушуну биз колубуздан чыгара бердик. Мына жанагы жарлыкта ар бир окуучунун чыгармачылык мүмкүнчүлүгүн жөндөмүн ачканга шарт түзүлүп деп атат. Мына мектептеги кружоктордун баары чачылып кеткен. Ар кимдин кошумча саатын айланып кеткен да. Ушунун баарын адиске бербейт. Адиске бериш керек. Музыка мугалимине берсе, ошондо баягы эмесине өзүнүн баягы негизги немесине жетет да, максатыначы. Анткени ошол жерден окуучунун чыгармачылык бир таланты ачылыш керек эле да. Ал бир математиктин же болбосо физиктин жетпей аткан саатын толтуруу үчүн эмес, ал баланын жөндөмүн баягы чыгарыш керек деген. Бир нерсе бар да, көркөм жетекчилик деген мектептерде атайын штат бар да. Ошону дагы ошол көркөм жетекчи музыкант болмок беле, сүрөтчү болмок беле дешет да, же бийчи болмок беле деп. Жок. Жанагы чыгармачылыгы өнүгөт деген, баланын чыгармачылыгы өнүгөт деген сөз, бул башка предметтерге болгон мамилеси өнүгөт. Бул илимде изилденип такталып калган да. Ушуну дагы моюнга алышпайт. Ушуну дагы биздин мектептин директорлору, көпчүлүк директорлору моюнга албай, жок. Биз эртең ортону мыкты тапшырыш керек. Ошого саат беребиз. Ортону эч убакта мыкты тапшыра албайт. Эгерде бала жаттама билим алса, жаттаган билим ортун жыйынтыгы боло албайт. Ортунун суроолору баланын логикалык ой жүгүртүүсүнө багытталган. Логикалык ой жүгүртүүнү өнүктүрө турган бул искусство предметтери гана өнүктүрөт. Башка жолу жок. Жол болсо айтсын. Жаттаган билим эртең практикада кереги жок болот. Ошол эле математик болгон, ошол эле физик, ал предметтер өтө зарыл, өтө керек. Бирок ошол предметтерге баланын, окуучунун чыгармачылык менен баруусуна искусство предметтери гана жардам бере алат. Башка жолу болсо айтат эле олимпиадада дүйнө жүзүндө. Бир жолун таптык, бул кереги жок дейт эле го. Жок экен да. Тактап коюшту. Ошон үчүн Эстонияны мисал келтиргеним ошондон, да, Сингапурду мисал келтиргеним ошондон, теги Куат мырза Японияны келтирди да. Караңызчы. Дагы эле моюнубузга алгыбыз келбейт да, мектептин директорунан баштап да. Мындай болбойт да. Мындай болбойт. Бул биздин трагедиябыз. Биздин искусствону ушундай классикалык музыка деле өчүр дейт. Аны өчүр деген себеби эмнеден? Аны түшүнбөгөндүгүнөн. Түшүндүрүү иштери, ага билим берүү, ошол музыкага тарбиялоо, классиканын музыканы дагы айлап коюунун өзөгү түп тамыры элдик музыкадан чыккан. Бүтүндөй. Мына эми ошол биздин маданиятыбызды өнүктүрүш үчүн, маданиятыбыздын ошол айткандай театрлар болсо ошого көрүүчүлөр келиш үчүн ошол биз мектептен жана музыка мугалимдери ошол балдарды ошону көргөнгө, ошону укканга тарбиялашыбыз керек да. Анан бул жактан элдер келбей калды, элдер менде театрга барбай койду. Түбүнөн баштабасак түбү жок болсо анан кантип мен барам.
Анткени мен ал жөнүндө түшүнүгүм да жок да. Мен керек болсо айтып атпайм, ошол мектептен эчтеке окутпай калгандыгынын натыйжасында жанагы музыканы ар кимге кошумча сабак кылып койгондуктан Токтогул Сатылганов ким дегенде жооп бере албаган балдар келип атат да бизге. Саякбай Каралаев ким дегенди түшүнбөгөн балдар келип атат. Ал жөнүндө дегеле уккан эмес, анткени ага эч ким айткан эмес да. Ал балада күнөө жок. Балада күнөө жок. Ал баланы эч ким күнөөлөбөш керек. Ал балага эч ким айткан жок. Биздеги билим берүүдө. Биздин билим берүү системасында ал баланы күнөөлөй албайбыз, анткени ал балага эч ким айткан жок анычы. Анан биз кантип ал баладан биз биржеке табышыбыз керек. Дайыр кызыктуу суроо келген экен, темадан бир аз алысыраак болсо дагы. Ар бир илимдин тарыхы бар, мисалы медицина, Ибн Синага барып такалат, ал эми музыканын тарыхы жөнүндө айта кетесиздерби дейт. Кайка барып такалат. Музыка тиги адам баягы мен динге ишенген адам катары ишен керек. Адам ата жерге түшкөндөн кийин эле бир акырындан бир болсо керек деп айтам да. Такыр музыка бүгүн жаралды дегенди айта албайсыз. Кыргыздын музыкасын биз айтканда камбарга алып барып такайбыз да. Камбар комузчуга. Бирок эми жалпы адамзаттын музыкасы атам замандан ал жок дегенде барабан ойногондор, жок дегенде жанагындай бир түтүктөрдү үйлөгөндөр деп же шыңгыра коңгуроо менен далилейбиз. Анан ал түбү алыс кетет биздин музыканын түбүчү. Бул баланча жерден башталган деп айта албайбыз. Мен бир нерсени айткым келет да ушул суроого жооп катары да. Мына тиги кандай гана илим болбосун, бул медицина деген илим бар. Психология деген илим бар, да. Тиги тарых деген илим бар. Искусство деген илим бар. Да? Сиз айткан медицина жөнүндө жакшы мисал келтириптир да. Искусство сулуулук жөнүндөгү илим. Кайсыл сулуулук адам качан пайда болгондо сулуулук пайда болгон. Мына ошол музыка, ошол көркөм өнөр, ошол искусство. Кыймыл аракет, мамиле, кыймыл аракеттин бардыгы искусство болгон. Ийкемдүүлүк, боорукердик, бунун бардыгы искусство. Бунун бардыгы музыка да. Караңызчы, ошонун таасири. Мына ошол. Адам качан жаралганда, сулуулук качан пайда болгондо, куд ошондо музыка пайда болгон. Кулагың куштардын сайраганын уккан деле уже ал музыкада. Ал музыка. Суунун шаркыраган, булактын шылдыгын уксаң деле музыка. Бизде ошон үчүн предметте мындай темалар бар да, музыка предметинде. Сүрөттү угууга болобу, музыканы көрүүгө болобу деген. Скульптураны угууга болобу деген сүрөт. Көрдүңүзбү? Мына ушул аркылуу, ушул суроолор аркылуу, ушул темалар аркылуу баланын ички дүйнөсүн, көркөмдүүлүгүн, сулуулугун, мамилесин алып чыгабыз. Искусство бири байланышып калган. Демек, жаш балага жаштайынан эле музыканы үйрөтүп башташыбыз керек деген пикир менен эфирибизди жыйынтыктайбызбы же кандай? Же каалоосуна коебузбу? Жок, мындай кылалы. Эгерде биз бүгүнкү бул темабыздын талкуусун жыйынтыктоо үчүн кыскача, албетте бул 40 мүнөттө 45 мүнөттө бүтүндөй түшүндүрүп алуу кыйын деңизчи. Эң негизгиси балага мыкты музыканы уктуруп, ошол жөнүндө баарлашууну, диалог кылууга тарбиялоо, билим берүү керегибиз уже зарыл болуп калды. Көркөм өнөр предметине дагы, искусство жаатындагы багытындагы предметтерде, музыка предметине дагы бул мектепке чейинки билим берүү мекемелеринен баштап жалпы билим берүүчү орто мектептерде толугу менен зарыл экени келип чыкты. Дагы мен айтып турган нерсе, кошумча айтып турган нерсе, бул тарыхый бир учур келди да. Мына ушул президентибиз баш болуп ушул нерсенин зарыл экендигин түшүндү. Эң алгачкы жарлыгы менен ушул жарлыкты чыгарды, жанагы адамдын айтканда жан дүйнөсүн, сырткы келбетин, скульптураны айткандай киргизели, ушул жаштарды ошого тарбиялайлы деген жарлык менен баштап атат да. Бул нерсени биз ошол тармакта эмгектенген, билим берүү, маданият тармакта эмгектенгендер ушул колдошубуз керек дагы. Ушул тарыхый учурду келечекти тарбиялоого, келечекти бир татыктуу тарбиялоого, эстетикалык жактан тарбиялоого бир өзүбүздүн болгон күч аракетибизди жумшап, баарыбыздын күчүбүздү бириктирип, анан ушул келечек муундарды бир айткандай толук кандуу тарбиялоого жетишибиз керек да. Алдыбызда чоң милдет турат. Чоң рахмат. Бүгүнкү тарбия тана психолог эфирибизди жыйынтыктайбыз. Бүгүн биз балдарды музыканын негизинде тарбиялоо деген темада кеп кылдык. Конокторубуз Дүйшөналиев Жумабек агайыбыз, ошондой эле Жакыпов Кубатбек агайыбыз болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.
Тарбия маселесинен биздин жаштар кандай тарбияланып жатат? Аларды тарбиялоодо биз кетирген кемчиликтер. Канткенде балдарды татыктуу тарбиялай алабыз. Мунун баары ар шейшемби Тарбияда танапис жок программасында.